Саламатсыздар arkadaşlar. Çolpon кандай эсиңде болду? Менин атым Азамат Чолпон. Тиги буга чейин Баткен окуясына жана жардамдарды кылып атканда ошондо ошо сиздердин дагы сиздер жөнүндө да маалымат алып калдык. Анан акыркы учурда ушундай оорубагандар деле ушул бизнес катары колдонуп анан эме кылып атканда анан мен ошондой эле кабыл алгам башындачы. Анан кийинчерээк действительно баягы видеоңузду да көрүп калдым. Анан 3 балаңыз бар экен. Айтып бериңизчи эме эмне болуп атат азыркы жагдай? Ошо 2017 Айбек Акоспогон 70% печенье алдырткан өтүм менен ошо. Андан кийин ошо быйыл жакшы эле жууп жүргөм, анан быйыл түштүм, айында түшсөм, 1 айдын ичинде ошо суу толуп кетти да бак эле. Анан врачым болсо срочно пересадка деди. А бул болсо жана гепатит же цирроз печеньде эмес экен да, олуттур эле бирөөнүкүн салып койгон. Меники жана 1 проток калган, адамда болду 3 проток болот го. Ошонун бир өлүп калган, тамыр ошону болуп паразитарный рак деп өткөн. Ошо кысканда дем уже биягына дем жетпей анан ошо курсагымдай болуп уже эме болуп кетти, чыгып кетти да. Жок, ачпайдыңыз. Ишенесиз. Боюнда оорудай болуп өтүп калчубайбы? Чоңоюп кетти, ушунда суу толуп кетти да? Буттар шишип, суу толуп кетти. Азыр болсо капельница салып, бираз жардам берип атам, анан дыханиячы. Ошондо азыр акчалай муктаждык болуп атат да, туурабы? Ал жактыкы деген меники бираз оор болгондуктан суммасы жакшы экен. Бираз ошо эмес токтолбой атат. Эми Кудай буйруса биздин элибиз абдан кайрымдуу, боорукер, мээримдүү. Анан ушул боюнча дагы маалыматты мен кичине өзүмдүн сторисиме чыгарганда Москвадан дагы ошол биздин бир туугандарыбыз кайрылып, ушул эме Чолпонго кичине болсо дагы эме кылып коелук, жардам кылып коелук деп. Ошо Лента деген бир супермаркетте иштеген балдар кайрылышты. Анан ошо негизи эле ушул жакта бычмач болуп иштеген балдар дагы ошентип кичине болсо дагы ошо кайрымдуулук кылып коелучу деп бир акча берип жиберишти да. Эми ал бул деле көп сумма эмес, бирок эми мен ушул учурдан пайдаланып элге кайрылат элем да. Урматтуу эл журт, Чолпондун 3 баласы бар. Жолдошуңуз барбы? Жолдошу жок экен, урматтуу туугандар. Эми баарыбыз ошо мен жеке Чолпон айыгып, могу жерден бутка сонун болуп кетмейинче мен ушу аягына чейин ушул менен алышам да, иншаллах. Анан сиздер дагы ушу 50 сомдон болобу, 100 сомдон болобу, мына биз координаттарды бүт калтырабыз. Жолбосо Чолпондун координатын жазсаңыздар, албетте эметип, скриншот кылып, чектерин мага эметип койсоңуздар, ошо дуа кылып турабыз иншаллах. Анан мага деле жеке жолугуп калсаңыздар, кайрылып турсаңыздар, мына колуна чейин алып келип, сиздердин аманаттыгыңыздарды тапшырабыз. Могу жерде 20 000 сом бул башталышы. Мен сизге жол мындай жөн кургол келбейин деп ошо Лентадагы балдарды, анан тиги бычмач балдардын кичине тегинин ала келдим да. Эми буйруса, мындан кийин дагы урматтуу туугандар, сиздерге ишенебиз. Меке Чолпон действительно карасыздарчы, боюнда оордоо көрүнүп турат. Бул чынына келгенде боюнда бардык эмес, боордун чоңоюп кеткен да. Жакында алмаштырыш керек экен боорунчу. Мына 3 баласын ойлоп мен аябай жүрөгүм ооруп турат. Эми Алла таалам бардыгын чечүүчү Алла тааламдан дуа кылабыз. Алла таалам ооруну берген соң шыпасын кошо берет деп. Ар бир кыйынчылыктын артында жыргалчылык бар экен. Чолпон үмүтүңүздү такыр үзбөңүз. Деңиз Аллахтан сурайбыз. Андан кийин ошо себепкер болгон ошо элибизден сурайбыз да, урматтуу туугандар. Кайрымдуулук кылып кичинеден болсо дагы ушу Чолпонду ушул өмүрүн сактап калалы иншаллах. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد